And Allah is now telling us that this strategy Аллах бизге Куранда фараондук жосунду стратегияны колдонгондор бүтпөстүгүн, алар жок болгон менен мурунку фараондордун ыкмаларын колдонгон жаңы фараондор пайда болоорун айткан. Бирок ал стратегия акыры күмжан болот. The place that I've chosen to share with you about Силерге Муса алейхиссаламдын өмүр таржымалындагы бир урунтуу учурду эсиңерге салгым келет. Ал окуя Курандагы көп аяттарда айтылган, бирок Гафир сүрөсүндө ал мандем өтө тасын айкын айтылганы көрүнөт. the way that Allah Azza wa Jalla described this story is different. It stands in a unique position. And the beginning ayah that I read to you, Биз Мусаны белгилер, кереметтер жана айкын далил менен жөнөттүк дейт аятта. and he says about Ошонку кырдаалды так түшүнүңөр үчүн айта кетели. Фараон башкарган ошол империя жер жүзүндөгү эң күчтүү, кубаттуу империя болуп эсептелген. Дүйнө жүзүндө ал империяга каршы туралчу күч жок эле. empire was considered the mightiest empire of his time. No military on the earth was willing to challenge the pharaoh. Ошол кезде ал империя бир катар ири цивилизациялар менен союздаш болгон. Башка жактагы падышачылыктардын үй бүлө мүчөлөрү келип, фараондор династиясынан өрнөк алып кетип турушкан. Мындай жатканда фараондордо супер бийлик болгон. Экономикалык, социалдык жана саясий өңүттө. Were the superpower of the time, economically, politically, socially, and one of the reasons Мына азыркы замандарга чейин жеткен Египеттеги курулуштар, пирамидалар фараондун күчүн, бийлигин даңазалаган бир мисал эле. Башкалар фараондун мамлекетин көрүп канчалык өнүккөн кубаттуу империя экенине ынанып, согушууга даабасын, жүрөгүнүн үшү алынсын деген дымак эле. to mess with them. Allah didn't just mention Аллах Куранда фараон тууралуу сөз кылып тим болбой, өзүнүн өкүлүн фараонго жана ошол фараон башкарган өкмөткө, анын башчысы аскери стратег Хаманга, андан тышкары ошол замандын эң бай адамы Бану Исраил коомунан чыккан Карунга да жибергенин айтат. Карун өз калкын башы ийдирип башкарып турган фараондон көп акча алган. Фараон андай адамдардын байып сайроосуна мүмкүндүк берген. Израиль коомунун башка адамдары кембагал бойдон кала беришкен. Биздин замандын тили менен айтканда Карун миллиардер болгон. the other people in Bani Israel were poor. But Qarun, he's a millionaire. How is he a millionaire when his Андан башка эли кул болуп жашап атса, ал эле кандай миллиардер болуп калат? Ал анткени саткын, куйту болгон. Ал өз элин сатып байыган. Эскерте кетели, кеп ошол дордун эң ири күчтүү империясы жөнүндө болуп атат сөз. Ал мамлекет оюна эмне келсе баарын кыла берген. Эгер алар каалаган болсо, израилдиктердин баарын бир заматта кырып өлтүрө деле алышмак. Бирок империянын төбөлдөрү израилдиктерди азаптап ошондон пайда көрүшкөн. Ошондо эле мындан саясийдагы упай алышаар эле. Ошон үчүн төбөлдөр калкты биротоло өлтүрүп кырбай тирүү кармашкан. Элди тирүү коюу бир аз машакат алып келгени менен аларды кул катары эзип иштетишкен. Башка цивилизациялардын көзүнчө ошол кулдарды иштетүү империяга сүр аброй берип турчу. Фараондун өз каалоосуна койсо, ал Бану Исраил коомун эч эле кырып жок кылмак. Бирок ошол заманда ал калкты кыра алмак эмес. Ошон үчүн калкты курал менен кырып ийбегени менен башка коомдордун көзүнчө империя кулдарды эзип иштетип сүрүн арттырган стратегияны колдонгон. Муса пайгамбарды болсо сыйкырчы, бакшы, калпычы катары элге жайууга аракеттенген. Фараон Муса алейхиссаламды элге жек көрдүрүүгө, жаманаттылоого бар күчүн барынча далалат жасап, ушул шүмжүктөн фараон жана анын калкы жабырланып атабыз дегендей, кор болуп аткандай абалды түзгүсү келген. Муса пайгамбар жана Бану Исраил бизге келген накта коркунуч деген үгүттү күчөтөт. Ала түгүл өзүнүн кол астындагы жөкөрлөрүнө айтып, Муса жана Бану Исраил калкы бизди өз жерибизден кууп салгысы келип атат деп чуу түшүп, өз калкына айгакты салып, израилдиктерден болгон коркунуч үчүн эле окшойт дедиртип, ишендирип салгысы келген. А бул жөнүндө Аллах эмне деди билесиңерби? Аллахтын ага өзүнүн планы бар. Аллах субханаху ва таала фараонго жана Хаманга, ошондой эле анын астындагы төбөлдөргө алар өлө корккон нерсесин көрсөтүп коюуну туура көрдү. Аллах алардын өзүнө коркуп, бөжөңдөп аткан нерселерин көзгө сая көргөзүп койду. Бул аябай керемет аят. Аятта Аллах фараондун өз жанынан түңүлөк корккон абалын сүрөттөйт. Гилтеген армиясы болсо да, ал аскерлер болгону кулдар, фараондун курал жарагы күчтүү, аскерлери өз кошундарында тыйпыл болушат.
Faraoндо күзөтчүлөрү, үгүтчү айгакчылары турат күпүлдөшүп. Бирок фараондун көкөйүндө коркуу бар. Түнкүсүн уйку көрбөйт, көзүнө ардымелер көрүнүп тынчтык бербейт. Фараондун бул чыныгы абалын Аллах гана билип, Куранда ачыктап атат. Мына ушинтип Аллах Куранда фараондун стратегиясын ачык айтып берип салды бизге. Кийинки өзүн фараон сезгендердин абалы кандай болорун айтып атат Аллах бизге. Аларга Муса бизден болгон акыйкат менен барганда, фараондун кылганы туура эмес экени айкын болгондо, Муса алейхиссаламдын фараонго койгон биринчи талабы бул элди азат кылгын. Алар сенин кулуң эмес, алар Аллахтын кулдары. Бу жерде аларды кул кылып эзип кармап тура бергениң болбойт деп Муса алейхиссалам фараондон ушуну талап этти. Ушундай талаптарды айтканда фараондун жообу кандай болду? Аятта фараондун жообунун уландысы айтылат. Мусанын динине ишенгендердин эркек балдарын өлтүргүлө деп буйрат. Өздөрүн өлтүрүү анча деле маанилүү эмес. Алардын эркек балдарын өлтүрүү менен фараон алардын духун сындыргысы келүүдө. Фараондун максаты эркек ымыркайларды кыруу, аялдарды өлтүрбөгүлө мейли, наристелер жарык дүйнөгө келе берсин. Бирок Бану Исраил калкы дагы көтөрүлчү болсо, алардын уул балдарын мурункудан дагы көп кырабыз деп атат фараон. Анын стратегиясынын бири ушундай болгон. Израиль коомунун духун сындыруу. Ал тек гана Израиль калкын бүт кырып өлтүргүлө десе деле болмок. Жок. Фараондун аскерлеринин кезектеги иши эркек наристелерди гана өлтүрүү. Анткени фараондун саясаты ошондой болгон. Аны менен катар Аллах бизге так ошондой фараондук жоруктар бүтпөйт деп атат. Мурунку фараондордун жосунун кайталоочу фараондор келет экен. Бирок фараондук стратегия баары бир күмжан болот. Көргүлөчү, эзелки фараон бул күрөз стратегиясын ишке ашыра алган эмес. Фараон Израиль коомунун үнүн өчүрө алган эмес. Ал коом ыйманын динин таштаган жок. Бу калк дагы эмнеден үмүт этип атат? Фараон алардын эркек ымыркайларын өлтүрүп салды го. Үмүтү өчпөй эмнеге алар Муса алейхиссаламды ээрчип атышат? Эмнеге аны пайгамбар деп артынан калбай ээрчип атышат деп фараон түшүнө албай атты. Ошондо фараон бир эле шилтем менен маселени чечип салууну каалады. Ал Израиль коомунун лидерин, башчысын, имамын Муса алейхиссаламдын өзүн өлтүрүп салгысы келди. Эл Мусаны ээрчип атабы, демек ошол башчысын өлтүрүүдөн баштайын деди. Болбосо Муса алейхиссалам кул статусунда эмес, формалдуу түрдө тек гана Египеттин бир катардагы эле эркин жашоочусу болчу, бирок башкаруучу класска кирген. Падышалык үй бүлөдө чоңойгон инсан эле. Анын теги кандай экенине карабай, коомдогу кадыры өсүп, фараон жана анын чөйрөсү үчүн аябай кооптуу боло баштап, ошон үчүн фараон аны жок кылууну каалайт. Анын үнүн өчүрүү керек, анын жолун жолдогондордун дагы үнүн жалпы өчүрүү керек болду. Эң ириде алгачкы болуп Муса алейхиссаламды өлтүрүүнү каалады фараон. Фараондун бул саясатынан соң баары коркуп, бөгүп, үркүп калууга тийиш эле. Андан кийин аз өтпөй фараон адыркы тил менен айтсак, пресс-релиз жарыялатат. Ал пресс-релизинде эмне деген маани камтылган болчу? Израиль коому Муса пайгамбар менен ээрчип кетчү болсо, анда ал силердин ишенип келген диниңерди дагы бурмалап кетет деп кооптонуп турам. Силерди радикалдаштырып салат, силерди жапайы сыяктантып, таптакыр ашынган жанкечти кылып салат. Минчи болсо, Египет жергесинде бузукулук, ыпластык жайылып кетет. Тезинен элди сактап калыш керек. Биздин эл ансыз деле идеалдуу, атиги Муса жана аны ээрчигендер биз үчүн аябай кооптуу. Жер жүзүндөгү эң мыкты эл деп эсептелинген бизди тамырыбыздан кыркып жоготкон атышат. Калкым, силер өз мамлекетиңерди чындап сүйсөңөр, ал бузукуларды таптакыр жок кылып кырышыңар керек. Айрыкча үнү бийик чыгып элди баштагандарын биринчилерден болуп өлтүргүлө. Ошондо гана алардын духу сынат. Кичине балдарын өлтүрдүк эле сынышкан жок. Эми лидерлерин, аалымдарын, мындайча айтканда активисттерин, тагыраак айтканда пайгамбар Муса алейхиссаламды өлтүргүлө. Ошону биринчи болуп өлтүргүлө. Башчысыз калса эмне кылышмак? Алар баштапкыдай эле накта кул болууну үйрөнүшөт деген саясатты жүргүзөт фараон. Фараондун өкмөтүндө аны менен макул эместер да бар эле. Анын жоосунсуз жоруктарына чыдай албай, чыдамы кетип жүргөндөр жок эмес эле. Көрүп турган чындыгын айтчу болсо, өздөрү жабыркап каларын түшүнгөндөр арбын эле. Аларды өлтүртүп койсо, аны деле эч ким билбей деле калышмак. Өзү ишенип чыныгы динин купуя кармап, жашырып жүргөн бирөө бар эле арасында. Анын айткан сөзү өтө маанилүү, олуттуу экенинен улам, сүйлөгөн сөздөрү Аллахтын китеби Куранга да камтылган.
Силер эмне аларды Аллага ишенген ынанымы үчүн эле өлтүрө бересиңерби? Менин таянычым Аллах десе эле ошентесиңерби? Муса пайгамбардын дини силерге ачык белгилерди баяндап атат. Аллах эч качан сүткорлук кылган калпычыларды туура жолго салбайт дейт. Аллах так мына ошентип Муса пайгамбар алейхиссаламды ээрчиген Исраил урпактарын сактап калган. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты. Ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө, ошол көргөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншаллах. Урматтуу жаңы кошулган достор, туугандар, силер да мындан аркы дават видеолордун ээси, каржылоочусу, биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар.